Мен кайра башынан башташ үчүн EPIC-ге келип атам. Буну VS Code'да ачтым. EPIC курс 15'te açtım VS Code'da. Control Shift P'ni basıp turup Flutter New Project Application. Анан курс 15'in içine курсундагы бул жака эмне деп берсек? Тема Them extension деп коелу. Them example деп коелу. Жеңил эле код жазабыз, эч кандай башка файлдар түзбөйбүз. Бир эле файлда бир эле бюджет менен, бирок stateful бюджет менен буюрса текшерүүнү бүтүрөбүз. Так, келдик, буну өчүрдүк. Буга кайра эле мен бир static box коюп турайын. Келдик, бизде эч кандай эме жок да. Эч нерсе жок болгондугу үчүн капкара экраныбыз бар. Бир экран түзөлү. Scaffold. Бул барабарын койбойбуз. Апак экраныбыз келди. Могу counter депти кайра өзүн коебуз. Мен анын коддорун Darkpatt'ten алам. Могу текст так өзгөртүп болду. Жок, так өзгөрүш керек да. Окей, хотя бы ушинтип калсын. Эми биз бул жакта бир иконка болсун. Аны басканда мод эме өзгөрсүн да. Light тема, анан dark тема болчу. Аны кандай алабыз? Brightness. Анан буга brightness dark берсем. Окей. Азыр мындай болду. Биз болгону могул жерде dark алмаштырсак, мындай приложениябыз dark моддо иштеп калат экен. Ал эми light алмаштырсак, light моддо иштеп калат экен да. Ошону дай алмаштырып көрөбүз. Могу тексттин немеси гана өзгөрбөй калды, бирок калганы өзгөрөт экен. Окей. Биз ошону бир өзгөрүлмө алып чыгып алсак. Мынанычы. Андан бурдан биринчи могу жака иконкасын коюп коелу. Иконкасы так, action болсун. Action. Icon button колдонулу. Icon button деген бир иконка алат, андан кийин on preset бир функция алат. Anonym функцияны беребиз. Иконкасына бериш керек. Иконкасына беребиз. Icons. Material иконунан алайынчы. Material icons. Dark mode деген бар экен, окей. Dark mode. Окей. Буну басса dark mode болот. Light mode'то наоборот. Азыр могул кара болсо, бул наоборот күн болуп көрүнүш керек, э? Окей. Могул иконканы басканда, могул приложение эме болуп калыш керек. Light mode коюп калыш керек. Эмне кылалы? Бир өзгөрмө түзөлү. Биринчи могул экран өзгөрөт да, бизде могул баракча өзгөрөт. Демек бул бир stateful бюджет болот, э? Буну stateful жерге которуп атам. Андан кийин бул state'инде бир boolean, то есть true false деген маани алат, э, бул, э? True false эмне болсун? Is dark болсун. Баштап кабалы false. Мисалы мындай келет да, азыр муну лайтка карап отуруп эле. Приложение эң биринчи ачылды. Ачылганда келет is dark деп приложение сурайт, типа dark моддобу деп. Анан караса false. Жок, dark моддо эмес, бул light моддо. Демек false болсо light мод болот. Эми могул жакка мен карайын. Айтам, бул жер is dark болсо, is dark true болсо, бул dark мод. Андай болбосо, кошточка, бул brightness light моддо. Азыр келдик. Карады, is dark true эмес, false. Ошон дароо могул жак иштеди. Light деди. Ал эми мен муну true болуп койсом азыр. Келди. Бул true, ооба true, is dark true.
анда brightness dark'ты иштетти. Эми логика. Мол жакка келип, мону басканда болгону мол is dark'ты true болсо false'го, false болсо true'га которуп коюш керек. Анан safe state'ти которуп койсок, менимче иш үзбөйт. Анан могул жерде да. Бул жерде is dark true болсо light mode колдонулат. False болсо могул жактын тескериси болот да. False болсо icons.dark mode колдонулат. Келдик. Окей, азыр буну басканда бул баары кайра наоборот алмашып калыш керек. Келдик дагы, анан бул жерге айтабыз. Не деп? Биринчи is dark'ты барабарла өзүнүн тескерисине. Анан аркасынан set state. Башында light болсун. Light болуш үчүн могул жак false болуш керек, Башында light болду. Анан мол айды көрдү да, ана dark mode калмаштан болот экенде буну басты. Dark mode калмашып калды. Кайра буну басты, light mode, dark mode. Так, эми мен уже түшүнүп атам, бул жакта суроолор көп азыр. Биринчи аткарган жерибиз мына бул жер. Эми ушуларды жөнөкөйлөштүрөлү да. Биз аны түшүнүш үчүн кайра dark'ка келебиз. Dark десем. Буну мындай түшүндүрөлү. Бизде бир boolean өзгөрмө бар дейли. Boolean аты is dark, is dark. Барабар false. Азыр калалы false. Анан келип print болсун. Print. Эгер is dark true болсо, анда консолго не деп жазсын? Dark mode жазсын. Болбосо light mode жазсын. Азыр бул жака кайсыл чыгат деп ойлойсуздар? Азыр кайсы бiri чыгат деп ойлойсуздар? Экранга черный тема деп чыгабы же светлый тема деп чыгабы? Да, андан көрө 1 деп эле 2 деп эле айтабыз. 1 чыгабы 2 чыгабы? Окей. Мындан карасаңыздар, мындай да. Салтыначы да бир дейт. Карайбыз. Могул is dark'ка суроо белги койсо, бул is dark true деген сөз. Is dark true болсо 1 чыгар. Is dark false болсо 2 чыгар. Бизде is dark эмне? Is dark false. Is dark false болсо кайсын чыгарат? 2 чыгып калды. Эми биз келдик дагы программада. Is dark барабар true дедик. Уже true өзгөрдү. Анан кайра буну иштеттик. Могул is dark азыр true да, true болгондугу үчүн 1 чыгарат. Биринчисинде 2 чыгарат эле, экинчисине келип биз өзгөртүп койгондугу үчүн 1 чыгарып калат. Айтсак, бул 2-1. Бул жакта логика ушундай. Is dark биринчи true дейт, жок false, анда dark mode колдон. То есть false болду да, false болсо анда light mode колдон. Ал эми is dark true болду, биз могул жакта өзгөрттүк, мону басканда is dark true болду. Буну колдонсо, демек не кыл? Бул true болду, dark mode колдонот, буну колдонбойт. Анан экинчи нерсебиз мындай функциябыз бар эле. Агай, бул ошондо переключательдин логикасы экен, включить, выключить деген. Башында биринчи көргөн адамга бир аз мындай түшүнүксүз болот да. Бирок өзүңдөр жазсаңыздар түшүнүп каласыздар. Бир 2 жол жазып көрсөңүздөр түшүнүп каласыздар. Рахмат, сабакка чыкканыңыздар үчүн, жакшы саңыздар.